100 жыл илгери болуп өткөн даңктуу окуяга намыстуу, эр жүрөк, эркиндикти туу туткан каарман байыркы кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхы өбөлгө болду. Миңдеген жылдар бою ыр күүлөр, айтыштар, уламыштар, эпикалык чыгармалар муундан муунга сакталып келди. Ооз эки жаралып айтылган чыгармалар кыргыздардын жеңиштери менен жеңилүүлөрүн, кандуу кармаштары менен бейкут турмушун, майрамдар менен күнүмдүк тиричилигин, кубанычтары менен кайгы капасын, үмүтү менен ишенимин баяндайт. Байыркы ата-бабаларыбыз жаратылыш менен таттуу мамиледе, анын мыйзамдарына баш ийип өмүр сүрүшкөн. Асман, жер, жылдыздар, тоолор жана дарыялар өлбөс күүлөргө кулак төшөгөн. Комуз кылдарын терип көрчү. Анда кыргыз руху кантип үн салганын, кандай окуялар менен тагдырларга күбө болгонун айтып берет. Манастын даңазалуу ээлдиги менен элине чексиз кызмат кылганын баяндайт. Элдин басып өткөн тарыхын угуп, аны билип, эсиңде сактап жүр. Черт комузду. Бул комуздан сен бабалардын баянын түшүнөсүң. Тарыхта эмне катылганын, анда кандай окуялар жатканына үндөсүң. Жетинчи кылымдын биринчи жарымында кыргыздардын башын бириктирген Энес айлык эл башчы Барсбек Каган эле. Ал кыргыз мамлекетинин көз карандысыздыгына жетишкен. Тынчтык заман 10 жылдай өкүм сүрдү. Тилекке каршы көк түрктөр элдин бейпил жашоосун бузду. Ошол кандуу кагылышта эл журтуна тирек болгон Барсбек Каган мекен үчүн курман болду. Дүйнө өзгөрдү. Саясий абалда. Тышкы душмандардан коркунуч жаралды. Мындай шартта кыргыз уруулары биригүүгө мажбур эле. Эл жол башчы кылып Ажоону тандады. Ажоо акылман, тайманбас, коңшу элдер менен мамиле түзүүнүн жолун тапкан инсан болчу. Анын жетекчилиги астында кыргыздар 840-жылы уйгур каганатын талкалашкан. Ажоонун аркасында кыргыз каганаты толук калыптанып, мамлекеттүүлүк чыңдалган. 80 жыл аралыгында кыргыз каганаты Борбордук Азиядагы негизги күчкө айланган. Жылдар жылып, замандар алмашты. Каганатка өз ыктыяры менен кошулган улуттар чачырай баштады. 10-чы кылымдын ортосунан 13-чы кылымдын башына чейин Теңир тоонун аймагында Караханилердин түрк династиясынын үстөмдүгү орун алган. Тоордун добушун угуп, эзелкини улаган кыргыз ат артып, сапар карытты. Ала тоонун этектерин көздөй жол тартты. Саясатта, маданиятта, илимде өнүгүү доору жүрдү. Шаарлар жана маданий борборлор калыптанды. Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари өңдө ойчул окумуштуулар жашап, чыгармачылык менен алектеништи. Комуз кайрыктары эзелкинин муңун кайрыды, арманын төктү, мүдөсүн айтты, ыйык тилегине жар салды. Азапты артка калтыруу максатында азаттык үчүн кыргыздар биримдикте күн кечирүүнү туура көрдү. Тагай бийди кол башчы кылып шайлашты.
ал кыргыздардын улуттук биримдигине өбөлгө болду. Дагай би Могол баскынчылыгына баш ийбей, эгемен турмуш үчүн элин баштайт. Бир канча жолу тирештерде кыргыз баатырлары моголдорго талай айбат көрсөтөт. Кокон хандыгынын баскынчылык саясатынан элибиз запкы тартты. Ордонун катаал мамилесине, зулумдук менен жүргүзгөн саясатына майышты. Ал мезгилдин алдыңкы адамдары Алымбек датка менен Курманжан датка жана уруу башчылары кан төгүнү болтурбоого аракет жасашты. Жерин коргошту, элин ойлошту. 19-кылымдын орто ченинде Кокон хандыгына кор болгон кыргыздарга ыңгайлуу учур жаралды. Калың кыргыз чогулуп, курултай өткөздү. Анда бир чечимге келишип, Ормон Ниязбек уулу хан шайланып, негизги мамлекеттик символдары кыргыздын туусу, мөөрү, бийлик түзүмү иштелип чыкты. Ормон хан башында турган Борбордук Кыргыз хандыгы кыргыз урууларынын беделин көтөрдү. Эл биримдиктин жана борбордук бийликке баш ийүүнүн артыкчылыгын түшүнүп, өз ара кокту колотто чабышып чачылбастан ынтымакта күн кечирүү туура экенине көзү жетти. Мезгилдер узады, күндөр айга, айлар жылга, ажылдар кылымга оошту. Комуз күйүүсү кыргыз көчүнөн баян салды. 1867 жылы Орус империясына бардык аймактар кошулду. Падышалык башкаруудагы элдин тиричилиги башка нукка түштү. 1916 жылдын трагедиялуу окуялары кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчө барак. Биз кимбиз? Ким мененбиз? Кайда баратабыз? Көздө муң, көкүрөктө арман, жүрөктө кайгы. Баскынчылардын үстөмдүгүнө карабастан кыргыздар эркиндикке болгон кайратмандыгын көрсөттү. 1917 жылдын октябрындагы Орусияда болгон революциялык окуялардын толкуну кыргыз жергесине да жетти. Эл социалисттик коомду куруу идеяларына шыктанды. Жаңы доордун таңы атты. 1924 жылы 14 октябрда РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу облусу, ал эми 1926 жылы 1 февралда Кыргыз АССР болуп түзүлдү. Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев жана башка мамлекеттик ишмерлердин ысымдары элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат. Алар өз элине кызмат кылуунун эң бийик үлгүлөрүн көрсөттү. 1936 жылдын 5 декабры эң маанилүү күн орун алып, Кыргыз ССР жаралды. Улуу атамекендик согуш жылдарында кыргызстандыктар Кызыл армиянын катарына тизилди. Чолпонбай Төлөбердиев, Үйшоңкул Шопоков, Самат Садыков, Тукубай Тайгараев, Исмаилбек Таранчиев, Жумаш Асаналиев жана башка баатырларыбыз согушта байыркы бабаларыбыз өндү каармандыкты көрсөтүштү. Согуштан кийинки мезгилде Кыргызстандын эмгекчилери СССРдин баардык элдери менен биргеликте тынчтык жашоону калыбына келтирүү жана өлкөнү мындан ары өнүктүрүү милдетин ийгиликтүү аткарышты. Билим берүү, илим, саламаттыкты сактоо, театр жана кино, музыка өнөрү, опера жана балет, сүрөт искусствосу, архитектура жана спорт тармактарындагы чоң жетишкендиктерден улам көрүнүктүү инсандардын ысымдары дүйнөгө таанылды. 1991 жылы биздин эл мурдагы СССРдин башка элдери сыяктуу эле
анын ыдырашынын трагедиялуу окуяларын баштан кечирип, саясий көз карандысыздыгына жетишти. Геосаясий картада жаңы мамлекет Кыргыз Республикасы пайда болду. Жаш эгемендүү республикага алгачкы кадамдарды жасоо оңой болгон жок. Кыргыз эли башынан далай сыноолорду кечирсе да, эч майышпады. Аны менен катар мамлекеттүүлүктүн символдору пайда болуп, Кыргызстан өз алдынча өлкө экенин дүйнө элине жар сала алды. Байыркы доорлордон бери Кыргыз эли калыстыкты сүйүп, акыйкаттык үчүн жан аябай күрөшүп келген. Кыргыз эли адилетсиздик башкарууга эч качан жол берген эмес. Жалпы журт туура башкарууну, калыстыкты эңседи. Тилекке каршы ишеничтер акталбады. Акыры бактыга жараша соңку рет чындык деп чыккан элдин үмүт оту жанды. Күжүлдөгөн турмуш, тыным албаган мээнеттен өлкө өзгөрүүгө карай бет алды. Бүгүн Кыргызстан өзүнүн жаңы тарыхын жазууда. Өлкөбүз алдыга умтулуп, экономикасын өнүктүрүү жолу менен алдыңкы технологияларды ийгиликтүү өздөштүрүүдө. Жаңы демилгелер, заманбап инфраструктуранын курулушу, санариптик трансформация жана инновациялык кадамдар мамлекеттин өсүшүнө негиз болууда. Ошол эле учурда байыркы бабаларындай көөнө рухка каныгып, намыс менен кадыр баркын сактап, мамлекетибиздин гүлдөп өнүгүшү үчүн талбай мээнеттенет. Комуз күйүсүнөн байыркы мезгилден бери карай элибиздин башынан өткөргөн түркүн окуялары менен нарт насилин, каада салтын, мекен үчүн намыска бек жаралган уул кыздардын эрдиктерин, эмгектерин угалса, эми комуздун добушу жаңы жашоо, жаңы жетишкендиктерди жар салат. Урматтуу президент, эзеликин тарыхын таптап айткан болгонбуз, бабалардын нарк насилин жаттап айткан болгонбуз. Улуудан калган улуу мурасты сизге тапшырам.